رمضان يا رمضان 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 رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Берекелүү фазилеттүү болгон орозо айынын кирип келиши менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Мына бүгүн орозонун биринчи күнү келип олтурат. Ушул ай баарыбызга берекелүү айлардан болсун. Биз ушул бүгүнкү маегибизде Кош келдиң Рамазан аттуу маегибиз темада сөз кылабыз. Ушул маекти куруп берүү үчүн биз коногубуз Абдыжапар Ислам университетинин ректору Орунбаев Нурбек устазды бул жака чакырганбыз. Устаз, кош келипсиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулихил карим Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Райымдуу меримдүү Аллах тааланын менен баштап жаратканга мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттарды жолдондон соң баарыбызга Кудай тааланын тынчтыгы, амандыгы, биримдиги, берекеси болсун. Албетте биздин көптөн бери күткөн, бир жыл күткөн эң айлардын султаны болгон бул Рамазан айынын биринчи күнүндө отурабыз. Кудай таалам бардык бүгүнкү кармаган орозолорду өзү кабыл кылган болсун. Бул күнгө жеткен дагы бар, жетпеген дагы бар. Пайгамбар алейхиссалам сахабалары ушул Рамазан келерден канча айлар мурда ушу Аллахума баллигна шахр Рамазан, Аллахым ушул Рамазан айына бизди аман эсен жеткиргин деп көп дуа кылар экенлер. Биз дагы ушул Рамазан айына аман эсен Аллах таалага чексиз жеткиргенине чексиз мактоолорду айтабыз, шүгүрлөрдү айтабыз. Ал эми бул Рамазан айдын кадыр баркы, Рамазан айдын айында мусулмандардын эмнеге көңүл бөлүшүү туурасында кеңер Кудай буйрса кеп кылмакчы болобуз. Аллахым өз жардам берген болсун. Рахмат устаз, рахмат. Устаз, анда эмесе ушул орозо айынын бир аз тарыхы боюнча, келип чыгуусу боюнча сүйлөп берсеңиз. Рахмат, Аллах разы болсун. Рамазан айы дегеле бул мусулмандардын, биздин Мухаммад алейхиссаламдын гана доорунда башталып, мурдагы үммөттөрдө болбой калды дегенге такыр туура келбейт. Себеби Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айткандай: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون." Садақаллаху алазим. Бакара сүрөсүндө айтылгандай, бул аяттын маанисинде: "О Аллах тааланын барлыгына, бирлигине ыйман келтиргендер, жалпы момундар, мусулмандар" деп бизге Аллах таала кайрылып жатат. Силердин мурдагы коомдорго орозо парыз болгондой эле силерге дагы Рамазан айында орозо кармоо парыз болду деп Кур'ан-ы Каримде биринчисинен бул тарыхты айтып аткан болсо, экинчисинен орозо айындагы Рамазан айында бизге орозо тутуу парыз экендигин дагы ачык даана айтып өттү. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде келгендей дагы алымдардын ушул ислам тарыхында баяндалгандай, мурдагы үммөттөрдө деле аларда 30 күн орозо болбосо дагы ушул белгилүү бир даталарда Рамазан айы белгилүү бир даталарда орозо кармагандары бул кездешет. Ал эми биздин 30 күн толук орозо кармоо атайын Рамазан айы деп аталып калуусу бул мусулмандарда азыркы Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбарлык келип Мединага хижрат болуп, хижраттын Мединага көчүүсү деп айтылат. Мединага көчкөндө хижраттын 2-чи жылында бул Рамазан айында бүткүл мусулмандарга орозо кармоо бул парыз болуп эсептелинди. Кыскача тарых ушундай. Негизинен бул Рамазан айы бул Кур'ан-ы Каримде дагы келди, Пайгамбар алейхиссаламда дагы бул көптөгөн сүннөттөрүндө кездешет. Рамазан айы бул дегеле бул Рамазан айында орозо кармоо бул биздин айрыкча мусулмандардын исламдын 5 түркү болсо, ошо 5 түркүктүн бирөөсү болгон Сом Рамадан деп Рамазан айында орозо кармоо бул парыз болуп, негизги милдеттердин катарына кирип эсептелинет. Исламдын мындайча шаир ислам, исламдын эң чоң бир белгилеринен, исламдын эң чоң бир парыздардан болгон бул Рамазан айында орозо кармоо бардык мусулмандардын милдети болуп эсептелинет. Анда бул ошол орозо айы башка айлардан дагы
өзгөчө экендигин түшүнсөк болот экен да. Ошондо бул айдын башка айлардан кандай артыкчылыктары бар? Албетте бул Рамазан айы башка айлардан артыкчылыктары абдан көп. Биз Григорий календарь менен 12 ай, январь, февраль деп ушул кайра 12 ай тура турган болсо, бул мусулман айында дагы бул хижри календарь менен дагы ушундай мусулманча аталышындагы 12 ай бар. Ошол бул Рамазан айы ушул 12 айдын ичиндеги 9-чу аталышындагы шахрун Рамадан деп, Рамадан Карим, берешен берекелүү Рамазан айы деп мусулмандарга бул толук жарыяланган, толук мындай атын тапкан. Рамазан айы бул башка айларга караганда бул айларда ар бир айда негизиле мусулман адам баласы сооптуу иш кылса, албетте Аллах Тааланын алдында сооп болот. Албетте ийгиликтерге жетишет. Башка айларда жөн отуруп алып, Рамазан айы келгенде гана кайрымдуулуктарды кылып калып, Рамазан айы келгенде гана ойгонуп калуу эмес, башка айларда деле кылса болот. Бирок бул айдын башка айларга караганда артыкчылыгы Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтылгандай, бул айдын башка айга караганда өзгөчөлүктөрү биздин кылып жаткан амалдарыбыз, иш-аракеттерибиз эселенип, көбөйтүлүп бериши менен башка айларга караганда эсептелинет. Анан Рамазан айы бул айлардын эң султаны. Рамазан айында бул орозо айы бар. Рамазан айында бул Куран түшкөн ай. Пайгамбар алейхиссаламга вахийдин башталганы ушул мына Рамазан айында башталган. Рамазан айы дегеле башка айларга караганда дагы кандай бир кайрымдуулук, сооптуу иштерди боло турган болсо, булардын бардыгы эмне эселенип бериле турган чоң ай болуп эсептелинет. Алла разы болсун. Бул ушул айттык, ушул орозо айы аябай фазилеттүү деп айттык. Эми бизде орозо бул 5 фарздын бири деп атпайсызбы? Эми ушул 5 фарздын бири болуп атат. Эми ушул башка мисалы орозо эмебиз бар, намаз амалы бар, зекет амалы бар. Эми ушул амалдардан орозонун кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай сооп берүүдө дейли, соопко келгенде кандай артыкчылыктары бар? Ушул жөнүндө бир аз сүйлөп берсеңиз. Орозонун өзү тууралуу. Рахмат. Дегеле орозо деле бул исламдын 5 парыз болсо, ошол 5өөнүн бирөөсү болот атат. Ыйман келтирүү, намаз окуу, баардыгы эле сооптуу иштери көп. Бирок орозонун башка амалдарга караганда айырмасы, ат менен төөдөй, жер менен асмандай десек деле жаңылышпасак керек. Башка амалдардын баардыгы бул намаз окусак, ажылыкка барсак, зекет берсек, бул сырткы мындайча айтканда көрүнүп кала турган нерселер да. Эми орозо айында бул орозо туткан адам менен тутпаган адамдын сыртынан карап эчтекесин байкай албайсыз. Бул ички амал, сырткы эмес, көбүнчө мындай орозо туткан адам бул башка амалдарга караганда жашыруун жасаганга мындай ушундай шарт түзүлүп калган да. Ошон үчүн бунун соогун Пайгамбар алейхиссалам албетте өз хадисинде айтылып кетет. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به дейт. Бул Алла Таала айтат экен хадис кудусиде, адам баласынын баардык амалдары өз үчүн. Бирок бир гана ушу орозосу мен үчүн. Ва ана ажзи бихи, ал эми орозонун сообун мен берем деди. Бул хадисте мындай алымдарыбыз бизге ушундай түшүндүрүп берет. Кандай түшүнөбүз десе, амалдардын баардыгы адамдар үчүн. Бирок орозонун сообун орозо мен үчүн, тактап айтканда орозонун сообун мен беремин деп атат. Ал эми намаздын сообун деле Кудай Таала өзү берет да. Зекеттин сообун деле өзү берет. Биздин кайрымдуулук иштердин деле соопторун бүт Аллах Таала өзү берет. Дегеле сооп аттын баардыгын Аллах өзү берет. Бул жерде айтылуудан максат орозонун сообун сандарын бир гана мен билем, башка эч ким билбейт. Мисалы, ар бир сооп кылган сообубуздун намазды мисалы окуса, мынча аракетте, мынча сооп бар. Ал эми жамаат менен окусаңар 27 эсе сооп, мынча жылдык күнөөңөр кечилет, анда мындай деп баардыгы эмне? Ар бир аткарган биздин парыз амалдарыбыз болобу, сүннөт амалдарыбыз болобу, орозодон башка амалдардын баардыгынын сооптору чектелүү, баарыбызга белгилүү. Бирок орозонун сообу бул чектөөсүз экен да.
Себеби бул орозо сабырдуулук менен, машакатчылык менен камтылат. Орозо бир сыр амал болуп эсептелинет. Ошондуктан бул пайгамбар алейхиссалам ана ажзи бихи деген мааниси бул орозонун сообун мен гана билем, башка эч ким билбейт деген мааниде айтылган экен. Ал эми биздин жогору жакта дагы айтып кеттик. Рамазан айында бул орозо айынын бул өзгөчөлүктөрү деп бул орозо айында көп ибадаттардын жыйнагы болот да. Бир орозо кармастан албетте ушул айда көп ибадаттардын жыйнагы болот. 5 вакыт намазды биз жыл сайын ар жылдын ар мезгилинде эч токтотпостон окуп жүрсөк, эми ушул нерсеге бул Рамазан айында орозо тутуу кошулду. Кечкурунку таравих намаздар кошулду. Орозонун ичинде фитр садакасы бар. Орозонун ичинде көп адамдар булар зекеттерин ушул айга берип калайлы, ушул айда сооп турак деп зекеттерин жыл санагын ушул зекеттерин топтошот. Иши кылса ушул убакта же болсо умрага барып калышат. Ибадаттардын жыйнагы ушундай орозого көп чогулгандыгы үчүн бул шанилүү ай, улуу ай. Негизинен бул орозодо бул Куран түшкөн ай үчүн бул шахрул садакат, шахрул барака, шахрул Куран деп дагы айтылып жүргөн аттар бар. Садакаларды берүү, кайрымдуулук кылуу айы, Куран түшкөн ай, Куран окулуучу ай деп элдин баардыгы ошол Рамазан айында хатым Курандарды окуган үчүн ушундай аталышты аталып калган. Деги эле орозо айында бизге мындайча айтсак болот, бул бир айлык бизге бир курс сыяктуу дейбизби? Албетте биз курс дегенде жалаң гана илим билимибизди өркүндөтүү үчүн, сабатсыздык жоюу үчүн ар кандай курстарды, ар кандай тилдер болсун, илимдер болсун, курстарды окуйбуз. Ал жөн гана биздин сабатыбызды, кат сабатыбызды жөө турган, же болсо илим билимибизди жогорулата турган нерсе болушу мүмкүн. Бул Рамазан айындагы курсубуз, Рамазан айында мектеби бизге эмнелерди берет? Бул руханий жактан, ички дүйнөбүздүн байуусуна чоң бир салым кошо турган, адамдарды адептүүлүккө, тартиптүүлүккө, деги эле бир руханий жактан адамды таквачылыкка алып келе турган нерсе. Куран-ы Каримде айткандай, лааллакум таттакун, балким силер ушинтип орозо кармап жүрүп отуруп, хатым Курандарга катышып отуруп, намаздарды окуп жүрүп, зикир кылып отуруп, акыры силер ушул балким таква болорсуңар деп адамдарды Алла Таала өзү айтып жатат. Рамазан айына киргенде эле эмне бардык адам айдын таква болуп каласыңар деген жок. Балким таква болуп каларсыңар дегенди ким ушул Рамазан айында аракет кылса, соопторго жүгүрсө, ошол пайгамбар алейхиссалам хадистерине эргешип, пайгамбар алейхиссаламдын ошо динибиз жалпы дин шариатта айтылган нерселерге эргешип аткара турган болсо, ошол адамда мына таквачылыкты күтүүгө болот. Анан орозо башталды экен, аягында элдин баары эле сооптуу иштерге кызыкпаса деле элдин баары таква болуп калды дегенден бул нерсени түшүндүрүлбөйт. Рахмат устаз. Анда биз түшүндүк да, бул жерде ошол орозо айында амалдардын баары топтолгон аябай фазилеттүү ай болуп атат. Эми ушул аябай убадалар көп орозо айынын ичинде. Эми ушуларга жетиш үчүн ушул Куранда айтылгандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрсөткөндөй сүннөткө ылайык болуш үчүн ошондой биз өтө жогорку деңгээлде орозо айын өткөрүп алыш үчүн, орозо айы максатына жетиш үчүн ушу жалпы орозо тутуучуларга кандай адептерин сактоосун сиз айтат элеңиз? Рахмат. Бул негизинен туура аябай негизги орчундуу суроо. Рамазан айында мына баардыгыбыз Кудай Тааланын кулубуз, пайгамбар алейхиссалам үммөтүбүз, баардыгыбыз Кудай Тааладан соо иретинде жүрөбүз. Кудай Тааладан соо алайлы деп баардыгыбыз Кудайдан үмүтүбүз бар, пендебиз. Бирок ошол эле учурда амалдарды аткарат десе, өзүнүн жол жобосу менен, адеби менен, эрежеси менен аткарган бул жакшыраак болуп эсептелинет. Элементарный жөнөкөй нерсени ала турган болсок, биз машинага рульга отуруп бир жерден бир жерге көздөгөн жерибизге жетиш үчүн өзүнүн канча машакатчылык, кыйынчылыктары бар, жолдо көңүл бура турган нерселер бар. Рульга отуруп эле дароо отуруп машинаны жүрүп газ тееп эле жетип калбайбыз. Алардын канча жеген бурумдары бар, жолдун машакаттары бар, сапар машакаты бар, жолдо канча жол чырактары бар, эрежени бузбай айдаш керек, бирөөлөргө тоскоолчулук жаратпай айдаш керек. Иши кылса жол эрежесин сактап, мыйзамдарга баш ийип, жакшынакай жол эрежесине баш ийип айдаган сыяктуу эле Рамазан айында өзүнүн эрежелери бар. Бул негизинен туура эртең менен ушул таң жүргөндөн баштап оозубузду жаап, жакшы ниет кылып, кечке чейин ушул чаңкасактагы өзүбүздүн адал болгон нерселерди убактылуу
тыйылып ошол нерселерден. Ал эми никесинде жубай барлар алардан дагы шахваттан, кумардан тыйылып, кечке чейин ушул Кудайдын ыраазычылыгын тыйылып жүрүп атат. Бул жерде ушундай нерсе деги эле орозо туткан адамдын ушул жерде дагы суроонун ичинде суроо болуп кетет. Орозо тутуучулардын бөлүкчөлөр, мындайча айтканда орозо тутуучулардын топтору. Буларды алымдарыбыз айтып берген. Биринчи топтогу орозо туткандардын сообу жөн гана мойнунан, милдеттен гана кутулат. Кошумча бир чоң соопторго жетпейт. Болгону орозо парыз экендигинен кутулуп, орозонун ушул карызынан кутулду деген адамдар бар. Экинчи болсо орозонун орточо деңгээлиндегилер бар. Ал эми үчүнчү болсо орозонун эң жогорку чегине жетип, мындайча айтканда азыркы жаңы сөз менен айтканда орозонун баардык фазилеттерин илешип, бонустары менен баардык мындайча айтканда соопторун калтырбастан колунан келишинче алган адамдар болуп бөлүнөт да. Бул биринчи топко кимдер кирет десе, бул биринчи топко кадимкидей эле эртең менен оозун жаап, эл катары орозо тутат. Күндүз ошол суу ичпейт, тамак жебейт, шарияттагы ошол тыйылган нерселерден, негизги нерселерден тыйылып коет, кечкурун эл катары ооз ачып кадимкидей жүрө берген адам. Экинчи орозо туткан адамдар, булар бир эле курсагын орозо туткурбастан, алар дене мүчөсүн дагы ошол сырткы кол менен башка бирөөгө зыян бербейт, тили менен бирөөнү тилдебейт, сөкпөйт, кулагы менен бөлөк ушак укпайт, көзү менен ушул арам Кудай Таала тыйылган нерселерден сакталат. Ушундай адамдар экен. Бул ортончу адамдардын даражасы. Ал эми эң жогорку чекке жеткен адамдар, булар тулку бою менен жалпы ашказаны, көзү, кулагы баардыгы дене мүчөсү менен ошол эле учурда кошумча жүрөгү менен дагы туткан, жүрөгү менен дагы орозону кошо туткан адамдар болуп эсептелет экен да. Буларга кимдер келет десеңиз, буларга албетте бул пайгамбарлардын орозосу дейт. Биз ошон үчүн орозо тутканда ичип жештен эле тыйылып, курсагыбызды гана орозо туткуруп, бирок көзүбүздү, кулагыбызды күнүмкүдөй эле башка орозо эмес күндөрдөн эч айырмасы жок эле жүрүп, же болбосо тилибиз менен кошо бирөөлөрдү сөгүп, тилдеп, башка кылуудан Кудай сактасын. Бирөөлөрдү кошо эле орозо тутуп жүрүп, ушактап берип, бирөөлөрдүн акысына кирип, ал орозолор болгону милдеттен гана кутулат, кошумча соопко жетпейт. Ал эми экинчи түр жок деген, экинчи түрдө болушубуз керек да. Орозо туткандан кийин биз денебиз менен орозо тутушубуз керек жалпы. Бирөөлөр ушакташып атканда аны айтпагыла. Жок дегенде биз орозобуз, ушул орозо күнү кылбай тургула. Негизи ушакташуу орозо эмес күндөн башка күндөрдө дагы бул шариятта тыюу салынган. Бирок ошол ушакташуу, бирөөнү жамандоо орозонун сообун кесип, ошол убакта эмне кошумча соопторун кесип салат да. Мындайча айтканда соопторун кетирип салат. Ушакташуу, ушактабаса дагы бирөөлөрдүн ушакташып атканын барып акырын барып тыңшоо, ушундай нерселер болбойт. Ошон үчүн биз көзүбүз менен дагы, кулагыбыз менен дагы ушул мүмкүн болсо жүрөгүбүз менен дагы орозо тутканга Кудай Таала жеткирген болсун. Ушинтип 3 даражасы бар экен. Биз ортончу даражасына кирсек деле эмне өтө сонун иш болот. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам хадисинде айткандай: "Осияму жуннатун". Рамазан айында ушу орозо кармаган адам, бул орозо адамды калкан сыяктуу күнөөдөн тосот дейт. Орозо туткан адам кыйбат кыла албай калат. Орозо туткан адам башка бир колу менен бирөөгө зыян келе албай калат. Fa iza kana yawmu sawm ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Пайгамбарыбыз айтат, силердин араңардан бирөө ушул качан орозо күнүнө туш келип, орозо кармап кала турган болсо, оозунан эч бир тилдеген, уят, жаман сөз чыкпасын. Жана кыйкырып өкүрбөсүн дагы. Ачуусу келип бирөөнү катуу кыйкырып, чаңырып, зекип, ушундай нерсе болбосун. Fa insabbahu ahadun, эгер орозо туткан адамды башка бир орозо тутпаган эле адам же биширсе, экинчи тараптан бир адам тилдеп сөгө турган болсо, авкаталах же бир талаш тартышка бара турган болсо, фалякул, ал адам айтсын: "Инни соим, мен орозомун, кечиресиң, мен орозомун" деп аларга баягы бизде макалда айтылгандай тентеге терек бою секирип теңелгичең дебей, унчукпай жолун алып кете бергени жакшыраак. Ошон үчүн орозону албетте бул адептер менен туткан өтө эң жыйынтыгында 3 адам тең орозо тутту. 3 топтогу адамдар, бирок бирөөсүнүн сообу мындайча айтканда өтө чоң болуп эсептелип асманга жете турган болсо, бирөөсүнүкү орточо, бирөөсүнүкү такыр эле фарзынан гана мойнунда милдеттен гана болот экен да. Атайын кармагандан кийин ушул орозду өзүбүздү да тарбиялаш үчүн аятта айткандай лааллакум таттакун, ушинтип жүрүп биз такыбачылыкка жетише тургандай орозо болуш керек. Эми бул
эмеде орозодо ушундай машакаттар болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат турбу? Ошол пенде үчүн 11 ай орозо туткан жок, күнүнчө жашоодо жашап келди. Эми 1 ай ошол орозо тутканда адат болуп калган эле, тамактан тыйылып атат, адат болуп калган эле жанагындай амалдардан тыйылып атат да. Эми ушунун албетте адам бир нерсе кылганда анын сообун күтөт эмеспи? Ошого жыйынтыгын күтөт, натыйжасын күтөт эмеспи? Ошого бул орозонун орозо туткан адамга кандай сыйлыктар, кандай убадалар, кандай сыйлыктар бар, дүйнөдө жана акыретте кандай пайдалары бар? Орозонун ушул жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Рахмат, Аллахым разы болсун. Эми орозо туткан адамдын фазилеттери өтө көп. Негизинен сообун аятта айтылгандай, башка аятта да айтылат, астагфирулла, иннама юваффас сабируна ажрухум бигайри хисаб. Сабырдуулардын бул атайын ушул сабырдуулардын дагы сообу чексиз экен да, ал эсепсиз экен. Албетте бул орозо тутканга сабыр керек да. Бул жерде кошумчу болот да, өзү орозо тутат, анан сабыр да кылып атат. Орозо туткан адамга сабырдуулук болсо, анан орозосу чындык орозо болот. Сабырсыз адам орозо тута албайт. Тутса деле өзүн кармана албайт да, соопторун кетире алат. Ошон үчүн бул адамдын сообу чексиз. Бирок кээ бирлерин айта кете турган болсок, пайгамбар алейхиссалам албетте экиге карай турган болсок, бул дүйнөдө бериле турган сооптор бар, ал эми акыретте да бериле турган сооптор бар, кенен. Валлази нафси Мухаммадин биядихи ла хулуфу фами саим атям индаллах мин рихил миск. Рамазан айында ушул орозо туткан адамдын түштөн кийин айрыкча асыр убакыттарда ошол ашказандан келген бир аз курсактан анча-мынча жит келип калат экен. Мына ошол житти Алла Таала айтат, Алла Тааланын алдында бул мисктин житинен да жакшыраак деп Кудай Таалага сүйкүмдүү болот экен да. Орозо туткан адамдын ичинен ашказандан келген жит бул Алла Таалага өтө сүйкүмдүүрөөк дейт. Ал эми пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадисинде лиссами фархатан яфрахума иза афтара фарха би фитрихи ва иза лакия раббаху фарха би саумихи дейт. Орозо туткан адамдын эки кубанычы, эки сүйүнүчү бар дейт. Биринчиси бул дүйнөдө ошол эртеден кечке чаңкап, же болбосо ачка калып, кыйналып, ооз ачар болуп, азан айтылып баштаганда ошол дуасын кылып ооз ачкан үчүн эң ошол орозо туткан адамга кубанычтуу болуп эсептелинет экен. Экинчиси болсо бул Кудай Таалага эртең кыяматта Кудайдын алдына барганда орозонун сообу берип Кудай Таалага жолуккан убакта өтө бул кубанычтуу сүйүнөт экен да. Ошон үчүн бул орозонун сообу чексиз. Дагы пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадисинде айтып кеткендей, инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян ядхулу минху ас-саимун яумал қияма ла ядхулу минху ахад гайрухум фа иза дахалу углиqa фалам ядхул минху ахад. Равахул Бухари ва Муслим. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бейиште райян аттуу эшик бар дейт. Бейиштин пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде айтылгандай бейиштин 8 түрдүү даражасы бар, 8 эшиги бар дейт. Ошол эшиктердин бирөөсү райян аттуу эшик экен. Бул райян аттуу эшиктен бир гана орозо туткандар гана кирет экен да. Ошол убакта башка пайгамбарыбыздын башка бир риваятында хадисинде келет, кана орозо туткандар бар экен, ушул райян деген эшиктен киргиле деп өзүнчө орозо туткан адамдарды элдердин көпчүлүгү ушул бейиште болсо деле, бирок кээ биркилер бир башка мал менен, бир кандайдыр бир ар түрлүү Кудай Тааланын райым менен, негизинен бейишке биз баардыгыбыз Кудай Тааланын райым менен киребиз. Эч бир адам өзүнүн амалы менен кандай гана кыйналып кылса дагы ал амалы менен кирип кете албайт. Кудай Тааланын райымына баардыгыбыз муктажбыз, керек болсо пайгамбарлар да муктаж. Ошол учурда Алла Таала ушул орозо туткандардын сыйлыгын берип аткан учурда ушул орозо тутуучуларды райян аттуу эшиктен киргизет экен. Ошол жерге баардык орозо туткан адамдарга ошол райян аттуудан эшиктен кирет экен. Башка орозо тутпаган адамдар ал эшиктен кире албайт экен. Андан кийин баардык адамдар ошо орозо туткан адамдар ошо райян аттуу эшиктен кирип бүткөндөн кийин ал эшик жабылып калат дейт. Мындан түшүнө турган максаты ушул Алла Таала атайын бейиште дагы Рамазан айында орозо туткан адамдарга өзгөчөлөнтүп бир көңүл бөлүп, бир конок катары бир сыйлаганын белгиси деп түшүнсөк болот экен. Ал эми бул дүйнөдө бериле турган сыйлыктарын айта турган болсок, Алла Таала албетте бул орозо туткан адамдын жүрөгүн тазалайт. Орозо туткан адам бул ички сезимин тазалайт. Жогоруда айтып өттүк, бул орозо айы бул өзүнчө бир
медресе, мектеп, курс дедик. Орозо туткан адамдын жан дүйнөсү эс алат. Орозо туткан адамдын бул жан дүйнөсү эс алып мындай жеңилдейт. Руханий жактан ал руханий байыйт. Руху эс алып мындай адамдын биз ойлойбуз кадимки кудум эле баягы дене мүчөбүздү чарчаганда эс алдырып, ар жака саякаттап чыгабыз. Ар ким мүмкүнчүлүгү барлар чет мамлекеттерге, чет өлкөлөргө чыгышат, башкалар чыгат. Бирок ошол эле учурда нафсыбызды биз сырткы көрүнүш жагыбызды, ушул дене мүчөбүздү курсагыбыз ачса тамак жейбиз, кадимкидей денебиздин акысын беребиз, эс алабыз, уйкубуз келсе уктайбыз, шариятта адалган нерселердин баардыгын жол жобосун өткөрөбүз. Бирок биздин руханий жактан чыныгы эс алуубуз, руханий жактан байытуу бул мына ушул Рамазан айына окшогон чоң курстардан өтүү керек. Бул эмес ушу Куран окуп, Рамазан айында биз таравих намазын окуйбуз, Куран угабыз, канчалаган соопторго эргешебиз иншалла. Чоң рахмат, аябай маанилүү нерселерди айтып кеттиңиз. Эми жогору жакта айтып кетти, ушундай фазилеттерин, дүйнөдө акыретте кандай пайдалары болушун айтып кеттик. Эми ушул жалпылай ушул орозонун максатына жетиш үчүн ар бир адам ошо күткөнүн алыш үчүн, жыйынтыктуу болуш үчүн орозо айы максатына жетиш үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз орозо тутуучуларга? Албетте, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуяттары, Пайгамбарыбыз шарият жүзүндө көрсөткөн нерсени баарыбызга Кудай Таала биринчиден жеңил кылсын деп кетмекчибиз. Эми мына бүгүн баарыбызга ушул орозонун биринчи күнү болуп, аябай кубанып отурабыз. Канча адамдар бул күнгө эңсеп жүрүп, жетпей жүрүп өтүп кетти. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын башка бир хадистеринде келгендей, Рамазан айына чейин өтүп кетип, бирок Рамазан андан кийин бир топ жылдардан кийин, бир нече жылдардан кийин Рамазан айын кармап жүрүп өтүп кеткен адамдар соогун теңештире келгенде, мурдагы өтүп кеткен адам эмес, кийинки өтүп кеткен адам ушу Рамазан өмүрүндө кездешкен үчүн соо көбүрөөк болуп, даражасы бийик болуп кетет экен да. Ар бири бирөөбүз 60-ка чыгабыз, бирөөбүз 70-ке, бирок ошончо өмүрдүн ичинде канча орозобуз бар. 60-ка чыккан адамдын эми 60 жылдык толук орозосу бар деп айта албайбыз. Ал балагатка жетүү жашы бар. Анан канчасынан баштап насип кылып, ал өзү аракет кылып кармады деген нерсе бар. Себеби бул Рамазан айында бир күнү бар, ошол кадыртын 1000 ай ибадат менен өткөргөн айдан жакшыраак деген айлар бар. Ушул нерсени бизге баарыбызга насип кылсын дейбиз. Эми акыркы кеңе айта турган менин кеңештерим, Рамазан айында ушул өзүбүздү эле эмес, бала чакабызды, үйүбүздөгү ошо балагатка жеткен балдарыбызды, кыздарыбызды, үй бүлөбүз менен чогуу ушул Рамазан айында жалпы жамааттык негизде үйүбүздө ушу береке кирүүбүз үчүн кандайдыр бир ишканалар болсун, башка болсун, жакшылык иште чогуу аткарган бул жакшы болуп эсептелинет. Өзүбүздү эле өзүм бейишке чыгайын, кошуна эмне болсо ошол болсун эмес. Пайгамбарыбыз барка бир хадисинде өзүнө жакшы көргөн нерсесин башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө ал адамдын ыйманы толук болбойт дейт. Орозонун фазилеттерин ушу уккан телегөрүүчүлөр да, сиздер да уктуңуздар, башкаларга да жеткирип, бири-бирибизди үндөп, Куран-ы Каримде айткандай: "Ва таавану алал бирри ва тақва ва ла таавану алал исми вал удван." Жакшылыкта бири-бириңерге жардамчы болгула, жамандыкта, күнөө иште бири-бириңерге эч качан жардам бербегиле дейт. Ошон үчүн орозодо бири-бирибизге жардам берели, урушкандар жарашып, орозонун шылтоосу менен, атайын фазилети менен жарашып, кек сактагандар кегин кечип, кечиримдүүлүктүн айы бул, берешендиктин айы. Рамазан айында бир эле орозо менен гана чектелбестен, орозо бул Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде келгендей, нафил намаздар, нафил ибадаттар дегеле парыз даражасына чыгат дейт. Ал эми парыз амалдар бул 70 парызга деңгээлине барабар деп бул Таргиб китебинде, Таргиб биретинде айтылган хадистер бар. Ошон үчүн парыздар менен чектелип калбастан, албетте парыздарга бекем бололу, нафил амалдарды көп кылайлы, нафил намаздарды окуйлу, садака, нафил садакаларды кылайлы. Ал эми зекеттин берилектери ушул айда зекеттерин бериш керек, кошо нафил садакаларын бериш керек. Ооз ачар деген маселелер бар. Ооз ачырып, бири-бирибиздикин ушул убакытты негизин акыркы точкасын кое турган болсок, Рамазан айында адам 1 айлык план жазыш керек. Рамазан келбестен 1 ай план жазып,
мына күнү мындай иш кылам, мындай кылам, мына убакыттар кылып, күндүгө ошол жадыбалын чыгарып алып, ар бирине плюс минус дегендей аткарылып өзүн контролдош керек. Себеби жөн эле Рамазан келди, эртеси турду, уктап калды, оозун жапты, эптеп, кап Рамазан бүтүп калыптыр деп өткөрбөстөн, бул мына содагерлер бул тармак жакшы түшүнөт, содагерлердин тармагына окшош. Себеби содагерлер 12 жылдын 12 айы кечке содасы жакшы болуп сезон боло бербейт. Ал убактарга ошол атайын мына мектеп жашындагы балдарга мектеп сезону деп бул ушул август айларында жакшы кийим сатышат. Ар товардын ар өзүнүн сезону бар. Ар маусим деп коет. Ошол сыяктуу бул жылдын 12 айдын ушул сооп таба турган чоң бир оптом сезону бул Рамазан айы деп түшүнсөк болот. Ошол убакта бир эле Рамазанды албетте тутабыз. Орозону кармайбыз, нафил садакаларды берели, өзүнүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Байларча берсин, колунда жоктор жокторчо берсин. Байлар албетте башкаларга кол узатып, бул баланстуу ай. Рамазан айында башка бай менен кедей бири-биринин кадыр баркын түшүнө турган ай. Кошумча садакаларды берели, кошумча нафил ибадаттарды кылайлы, сүйлөсөк жалаң жакшы сөздөр сүйлөйлү. Эч бир Рамазан ай бизге чоң бир мектеп катары, курс катары, адамды оңолтуу катарында бир курс сыяктуу өтөөгө ушуга кеңеш берет элем. Аллахым баарыбызга насип кылган болсун иншалла. Рахмат устаз. Сизден Аллахым ыраазы болсун. Бизге дагы бөлүнгөн убакыт соңуна жетип келди. Сиздин ошол көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз анда эмесе? Баарыбызга ошол Рамазан айын Кудай Таала кут кылган болсун. Биринчиден жеткирген Кудай Таалама чексиз мактоолор, шүгүрлөрдү айталы баарыбыз. Өмүрүбүздө ушундай Рамазандардын көбүнө эргешти, көбүн насип кылышты Кудай Тааладан тилеп кетели. Ушул Рамазандан алган руханий байлыктарыбызды жашоодо колдонуп, 11 ай, бир ай Рамазан айында болгон болсок, 11 айында тең ушул Рамазан айдын фазилети менен, руханий азыгы менен кийинки Рамазандарга дагы жетишти Кудай Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат устаз. Аллахым ыраазы болсун. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз соңуна чыкты. Анда эмесе кийинки берүүлөргө көрүшкөнчө аман туруңуздар.